1xbet букмекер конторасы. 1xbet приложениясын көчүрүү үчүн видеонун астындагы шилтемени бас. Ылдый түшүп мобильное приложение дегенди басасыз. Бул приложенияны Android жана iOS дүкөнүнөн көчүрсөңүз болот. Жүктөгөндөн кийин эң жөнөкөй регистрацияны тандайсыз. Биздин өлкө Кыргызстанды тандайбыз жана кыргыз валютасын. Логин жана паролду сактап приложенияга киребиз. Акчаны толтуруш үчүн пополнить счет бөлүкчөсүнө киресиз. Ошондой эле уткан акчаңызды чыгарып алсаңыз болот. 1xbet менен ойлонбой туруп ставка кой. Кененирээк маалымат көрсөтүлгөн номер боюнча. 1xbet ишенимдүү букмекер. Видеонун астындагы шилтемени бас. Урматтуу кыргыз элим, каалаган кыргыз элим, мен ушу таластан атайын, ушу таластан башчылықты өзүңөр көрүп атсыңар. Атамбаев 6 жыл мамлекетти башкарып, ошондо эле сага сүйлөгөн сөзүндө эле айнып калчу эле. Ушундай да көтөрүмдүү болуп атыр. Менен ошого түшүнбөгөн элдин баарын чакырып отурам. Сыра акыл эсиңерде ошонун жанына жүрбөй эле уят болбой. Өзү президентти өзү шайлап кеткен. Өзү шайлады эле шайладык. Эми бизге тынччылык керек да, бала чака чоңоюп атыр. Неберелери чоңоюп атыр. Эми дүйнө жүзүндө биз уят шерменде болойлу. Атамбаев ушинтип кыз чугулат экен деп эмне коркобуз биз? Дагы да болсо талаш тынч болуп туруп, болбосо Атамбаев эмне? Ошо кой ташта жата отуруп, өзү мактанып отуруп, ой мен керек болсо биздер атам дейт. Ата турган жире табылат. Аны көрүп атсыздар канча дүйнөсү бар экен, канча камалып атыр. Мектептер салынып атыр, детсадтар салынып атыр. Туугандар, жанында жүргөндөр чазалы өзү өнүгөл өсө эле. Keç bolu eлекте siz жакшылап ойлонуңуз. Siz dün aytқан сөзүңүз куралы менен Айтқансың, өзіңнің сөзіңде де айтқансың, Алмазбек. Bir dagı. Mümkün geçiriş falasını beyin olur. Mümkün geçirişle geçirip koyuyor. Geçirip. Президенттен 6 ай 3 ай калганда чөөрүндө өзүнүн кызыкчылыгы мектептер салынып отур, детсадтар салынып отур. Кийин курмактар жана атам Коргон кылып туруп, нема бар? Токтот күнү. Камалган Текебаев, Садыр Жапаровду ошондукка чыгарыш керек экен. Эмесе кайтарым, эй, кыргыз эли. Мектептер салынып отур, детсадтар салынып отур. Кийин курмактар жана атам Көрчө арабызда жүрүп келген. Эми мен сага айтарым, Алмаз. Айтқан, keçirбес, айтқан сөзіңді. Оңыз менен өткөрүп берген бийликти кайра өзүңүз көйлөп атканыңыз бул тарыхка законго туура келбей турган жолдун жасап атасыз. Шек келтирбей, элди ынтымак алып келип, мына жасап аткан жол кыргыз элинин мына Башкырстан өлкөсү, ошо эки революция кыйматышкан аты келаткан Аркабыздан жетирип келаткан жаман жол болуп кетсе, дагы деле карапайым элге келаткан Аркабыздан жетирип келаткан баарынын бетине чиркөө кылбай турган тарых калса экен деп мен ошону сурап кетем элем. Алмаз, экөөбүз тең эле экенбиз. Маймундун Эми мен сага айтарым, Алмаз. Коргон кылып туруп, нема бар? Токтот күнү. Bunu керек деп атып. Ошол жерде турган адамдар бир болгон тыйын үчүн келип атып. Коргоп аткан адамдар түшүнүңөр каса экен. Кайран эл деп Бак Рахматы Дооронбай Садырбаев айткандай. Биздин чогулган себебибиз мына өзүңөр көрүп атсыңар, бир жумадан бери Атамбаевдин мурунку президентибиз Алмаз Шаршеновичтин сүйлөгөн сөзү элди уюштуруп атырып, кайтадагы согуш чачам, анан дагы элди ызы чугулам, анан бийлик тура мескелге мындай дегендей деп, бул ызы чууду өз көзүбүз менен көрүп туруп, мен как аксакал катары мен эч чыдай албай, ушу келип алып атайын ушу эл менен ушу өзүмдүн ой пикирин билгизейин деп келдим да. Ой, өзүңөр көрүп аткандай, бул азыр өзүнүн кой таш жашаган жериндеги укмуш кан сарайына таштарды төгүп, элдерди битке акча тараткан болуп атырып, эл деген бул сел да.
бул айтса келе берет экен, акча берсе келе берет экен. Эми ошо бул бийликти кулатып, өзүнүн бийлигин кайта да орнотойт деп атыр. Биз эми көрдүк го, 6 жыл дөдүрөп өттү го. Чын. Бул мурда айтылбаган сөздөр айтылып кетти, өзү эле дейт. Бул эми биз ошо 6 жыл чыдап, бул эле стабилдүүлүк сактады. Мен буну жамандабайм. Бирок 6 жылдын ичинде ар кандай жаңылыштыктар болду. Сүйлөгөн сөзүнөн айныды. Бирок эл деген эл экенде көтөрөт экен. Ушунун баарын максаты ушу Атамбаевди ошо элди эки бөлбөй, биз эми ошо Кыргызстанда жашап атканда эми калып кетейин, ошо кыргыз элим тынч жашаса экен, аман эсен небере чөбөрөлөрүбүзгө бир запкы келбесе экен. Бул ызычууду көрдүк го, эки жолу революция болду. Эми 3-чү революцияны кыргыз эли көтөрө албайт да. Эсиң барда этең жийип туруп, элде кайта кечирим суратып тарат. Анткени бизге эч качан ызычуудун кереги жок, бизге тынч жашоо керек. Бизге эч ким ар ким астыры өз окатын өзү кылып атыр. Биз эми тынч жашайлы да, ой. Ушинтип эле бирөө ызычуу кыла берсе, эми эмне мамлекет тарайбыз балам. Түндүк түштүк болуп бөлүнөбүз. Кандай бул эми? Бул эң жаман нерсе да. Канча кылымдан бери жашап аткан кыргыз эли бир баста ызычуу кылып жүрсө, бизге эмне кереги бар ошонун?